республика мигранттар баккан республика. Мигранттардын дээрлик бардыгы балдарын чоң ата чоң энесине таштап кеткен. Чоң ата чоң эненин тарбиясы ата эненин тарбиясынын ордун баса алабы? Мен айтар элем, жок, толук кандуу ордун баса албайт. Анткени ар бир ата эне баласына өзгөчө бир мээрим төгөт да, өзгөчө бир сүйүү менен көз карашта карайт. Ошондуктан эң биринчи кезекте ата эне баланы тарбиялаш керек. Андан кийинки орунда чоң ата чоң энелер турат. Андан кийин бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлар болуп кетет. Анткени арабта жакшы бир макал бар, ал-умму мадрасатын. Эне бул мектеп. Мектеп кандай болсо, андан тарбияланган балдар ошондой болуп тарбияланып чыгат. Россияга кетип калган мектеп энелерди эмне кылабыз балдарды? Бул кантип чечтек болот? Булар эртең коомдун мүчөсү. Эне мектебинен өткөн жок. Эмне кылабыз булар? Бул балдардын эми келечеги албетте бир оор бир абалга келип атпайбы? Анткени бала эненин, атанын мээримин көргөн жок, тарбиясын көргөн жок. Өз ата энесинин жанында жашабагандыгы үчүн бир дайыма бир жетишсиз бир нерсе өксүк бир жашоодо өтүшү мүмкүн да, өмүр бою. Балким ошол 80 жыл жашаса, 80 жыл ошол эненин кичинекейиндеги мээримин көрбөй калганын бир өксүп жашашы мүмкүн. Мунун кантип чечиш керек деген болсо, албетте бул узун бир маселе, узун мөөнөттүк бир маселе. Балким биз баягы өзүбүздүн эже карындаштарыбызга бул нерселерди айтып жеткирип түшүндүрүшүбүз керек. Бир. Экинчи жагы, менимче, мисалы менин жеке оюмда ушунчалык көп мыйзамдар чыгып атат. Муну деле бир мыйзамдуу жолун караш керек. Баланы ата энеге болгон укугун, баланын жана ата энесинин акысы кандай, эмне үчүн, канча жашка чейин бирөөгө таштаса болот, таштабаса болот маселелеринде муну караш керек да. Жумаке айтып атат, бир мыйзамдарды чыгарсак дейт да. Бирок азыр эле буга каршылар чыгат да. Каяктагы нерсени айтып атасыңар, иш жок буякта. Аякта иштеп жүрөт да, иштесин, бизге акча жөнөтсүн. Мунугу маселени кантип чечебиз? Же энени чыгарбай коюш керекпи? Мейли, мисалы үчүн мен билем, муну кээ бир өлкөлөрдө, бизге окшогон өлкөлөрдө аялдары чыкпайт экен. Кошуна өлкөлөр. Кошуналарда деле ушундай аялдары чыкпайт. Эркектер гана чыгат, иштеп таап келет, аялдар үйдө баланы тарбиялайт, коомду тарбиялайт, ошо аялдар үйдө. Бизде да балким ушундай бир менталитет деңгээлинде кабыл алынып турган нерсе керектир. Биз албетте өтө чоң проблеманын үстүндөбүз. Анткени көпчүлүк ата энелер кыска ойлуулук кылышып жатат да. Кыска ойлуулук, ушул баламдын курсагын баксам, кийим-кечегин бүтөсөм, ушул кыска окутсам деп ойлоп жатат да. Бирок келечекте ошол бала татыктуу бир бала болуп өсөбү, тарбияланабы? Ал келечекте бир зөөкөр, келечекте бир өтө бир ырайымсыз, жакшы кийинген зөөкөр. Ошондой болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз ата энелерге, жалпы бир туугандарыбызга айтар насаатыбыз, биз келечекке көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Келечек муунубузга. Эгерде келечек муунга биз хайдыгер мамиле кыла турган болсок, убактылуу бир кызыкчылык ойдо турган болсок, анда биз келечекте керек болсо мамлекетти жоготуп алуу да коркунучта турабыз да.